Ал арада Ош шаарында 2010-жылдагы июнь коогасынын курмандыктары эскертилди. Президент Алмазбек Атамбаев буга байланыштуу кайрылуу жасады. Ал өлкө башчы арадан 6 жыл өтсө да азыркыга чейин курман болгондор менен дайынсыз кеткендердин жоктолуп келе жаткан, андан бери Кыргызстан бир топ ийгиликтерге жетишкенин белгиледи. Кайрылуунун соңунда президент Кыргызстан элине ынтымак, биримдик каалады. Эскерте кетсек, мындан 6 жыл мурун Ош аймагында ал аралык араздашуу болуп, андан 400дөн ашуун адам каза болгон. Ушул күнгө чейин 18 адамдын көздүгү аныктала элек. Июнь окуясында жарандарга жана мамлекетке келтирилген материалдык зыяндын өлчөмү 4 миллиард сомдон ашуун экени жарыяланган болчу. Тарыхта калган бул окуя кийинки муун үчүн кандай сабак болушу керек? 11 каналында бул теманын тегерегинде талкуулайбыз. Тарыхчы Кыяс Молдокасымов биздин 11 каналында. Кыяс мырза, куш келипсиз биздин студияга. Мына соңку жарым кылымдагы этнос аралык 3-чү ири жаңжал болуп калганы кайталанганы маалым. Кыргыз эли ошол эле бийлик ушундай окуяларды дагы болтурбаш үчүн кандай аракеттер көрүп жатат? Улуттар аралык мамилени чындоо үчүн учурда кандай кемчиликтери бар? Азыр бийлик болушунча аракеттерди жүргүзүп жатат. Президенттик аппаратта, ошондой эле мына Кыргызстан элдеринин ассамблеясы аркылуу өзүн өзү башкаруу жана улуттар аралык мамилелер чыңдоо боюнча агенттикте ошолордун баардыгы иш жүргүзгөндөй эле болуп атат. Бирок сүңгүп ичине киргендиги анча байкала бербейт. Анткени мына кыргыз өзбек мамилелери кылымдардан бери болуп келген. Мен өзгөчө ушул мезгилде 19-жылында изилдегем. Биз элдердин ортосундагы тыкыз мамилени жакшыртпасак, бул убактылуу саясат, убактылуу аракет бул өтө тереңге кирбейт, жемишин бербейт. Өзгөчө мына шайлоо мезгилдеринде бул өтө кылдат болушубуз керек. Себеби шайлоо мезгилинде ушул улуттар аралык мамилеге бир топ мындай доо кетире турган иш-чараларды саясий элита көбүрөөк жасап атат. Ушул жагын көңүлгө алышыбыз керек. Эми акыркы 6 жыл мурун болгон окуядан кийин деле салыштыруу иретинде улуттар аралык мамилеге кандай баа бересиз? Улуттар аралык мамиле Кыргызстанда негизинен мындай караган кишиге жакшы эле көрүнөт. Бирок мына Ошко барганда, өзгөнгө барганда бири-биринен оочолонуу кадимгидей байкалып турат. Кыргыздар өзүнчө бир өзбектерге мурдагыдай бир үй бүлөлүк катташ же болбосо өтө бир сиңип кеткен мамилелерди өтө байкалбайт. Ошол эле мезгилде эгерде өзбек улутундагы айрым бир балдар тартип бузуп же болбосо өзүнчө бир мыйзамдан тышкары иш жасап алар кармалган учурда дароо эмнегедир ушул укук коргоо органдары тарабынан, бийлик тарабынан аларга дароо колдоо көргөзгөндөй мамиле кылганы бүгүнкү күндө ушул түштүк жергесиндеги кыргыздарды бир топ мындай бир кооптондуруп атат, нааразычылыгын да келтирип атат. Ошон үчүн биз Кыргызстанда кыргыз болобу, өзбек болобу, же башка улуттун өкүлдөрү болобу, баардыгына бирдей жоопкерчиликтүү мамилени орнотмоюнча, мыйзамдын диктатурасын орнотмоюнча, биз бул өлкөдө мындай стабилдүүлүктү, улуттар аралык мамилени бекем чыңдаш мүмкүн эмес. Ошондой эле мурда мына бир үй бүлө менен экинчи үй бүлө, кыргыз менен өзбектин ортосунда өтө бир достук, туугандык, карым-катнаштык мамилелер көбүрөөк болсо, бүгүнкү күндө эмнегедир эки улут бири-биринен мындай оочолонгондой мамиледе болуп калып атат. Биз ошону мурдакы бир калыбына келтиргенге аракет кылышыбыз керек. Кыяс мырза, мына сиз деле кабардарсыз, июнь окуясы боюнча табышмактуу жагдайлардын бети дагы деле ачылбай калгандары бар. Алсак ошол эле июнь окуясы боюнча козголгон кылмыш иштердин 70%-га чукулу ачылбай калды. Кандай дейсиз, бул окуянын толук иликтенбей калышы кооптуу эмеспи? Албетте, буга дагы эле болсо, мына укук коргоо органдары, адилеттүүлүктү орнотуп турган соттор өтө бир адилет карабаса болбойт. Мына мен өзүм дагы ошого бир аралашып калганым бар. Мен өзүмдүн бир жакын эжем ошол июнь окуясында өзбектерге жардам берип атып, анан ошо кварталда өзбектерге жакшы мындай баш көз болуп, жакшынакай болуп мамиле кылып аткан учурда эч жакка качпайм, мен өзбектерди коргойм, өзбектер керек болсо мени коргойт деп. Бирок кандай болгон жок, ошол эжекебизди үйүнө алып келип, килемге ороп туруп, өрттөп, ошону таптакыр сөөгү мындай
мындай билинбей калганда, мына ошонун ишин соттор, укук коргоо органдары акыр аягына чейин чыгара алган жок. Мына өзүмүн мындай башыман өткөргөн окуяны. Ошол күнөөлүү адамдар табылса дагы кийин аларды бошотуп ийүүгө мындай аракеттер көп болду. Канча аракет кылдык, сот адилеттүүлүгүн орнотуу кыйын болду. Ошон үчүн өткөндө мына Сампо окуясы боюнча дагы мурдакы бир соттордун кайра камалышы бул иштин кайра бир жандандырып аткандай болот. Ошондой эле мына Азимжан Аскаров өзү милиция кызматкери болуп туруп, анан ошол жердеги милиция кызматкерлерин ошол жерде укук коргоочумун деп жүрүп, ушунчалык мыкаачылык менен өлтүргөнгө аралашып, анан өзбек улутун кыргыздарга карата козуткан адамды мына бейөкмөт уюмдары, эл аралык уюмдар ошонун укугун коргойбуз деп канча бир аракеттер жасап атат. Эгерде бир эле полициянын Америкада ошо Азимжан Аскаровго окшогон адамдар барып туруп өлтүрсө, ошол жерде өтө катуу жазаларды алат болчу. Адам укугун коргоого бул эл аралык уюмдар дагы, бейөкмөт уюмдар дагы мындай бир калыс караса, мына ошолордун баардыгы калыс, маселе калыс чечилбесе, мына 1990-жылдардагы окуяны калыс чечилбегендиги үчүн, ошондон бир сабак албагандыгы үчүн, ошол жыйналып келип отуруп туруп, мына 2010-жылдагы окуяда дагы аны күчөттү. Ошондой эле дагы эле болсо, айрым бир экстремисттик аракеттер дагы эле мындай сакталат. Бул жактан качып кеткен, жанакы окуяны күчөтүп качып кеткендер дагы эле чет өлкөдө беймарал өзүнчө бир бакубат турмушта жашоодо жашап атат. Ошолор жазаланбайынча бул 442 адамдын жанакы арбагы жөн жаткырбайт. Ушул түштүктөгү кобалаңдан жакындарын жоготкондордун көксөсү суубайт. Ошон үчүн бул жерде адилеттүү, мыйзамдуу чечим болуп, күнөөлүүлөр сөзсүз түрдө жазаланыш керек. Анан бир улутка бул жерде бир артыкчылык эч качан берилбеш керек. Өзгөчө укук коргоо органдары ушуга өтө бир астейдил жасаса. Анан бул бир улутка крышасы болуп атат, кичине тартип бузса, аны дароо эле телефон чалып, керек болсо ошол укук коргоо органдарынын жетекчилерине чейин телефон чалып, жөнөкөй эле көчөдө жүргөн ушул өзбек улутунун балдары кайрылып, анан дароо алып бошоп кетип аткандыгы бүгүнкү күндө мындай бир адилетсиздик бир аракеттер. Ошон үчүн укук коргоо органдары ошондой эле ушул маселеге жооптулардын баардыгы бул окуяны да калыс изилдеп, анан бул жерде адилет чечим чыгарылыш керек. Ошондо кийинки окуяны же болбосо мындан ары болбой эле койсун, мындан ары ушундай бир чыр чатактуу окуяны келип чыгышы ошо адилеттүүлүк орногондо гана болбойт деп ишеним дайсы болот. Рахмат айтам сизге, Кыяс мырза. 6 жыл мурун болгон түштүктөгү кандуу окуялар тууралуу тарыхчы Кыяс Молдокасымов менен 11 каналында баарлаштык.